Бул биздин желек айылдын эң төбөсүндө турган, ысыкка да шамалга дагы бет маңдай келишкен, бир жылга жетпестен ысыктын шамалдын күчүнө туруштук бере албай жарымы айрылган экен. Албетте бул алмаштырылат, кыжалат болбоңуздар, кеп тууда эмес. Кеп бүгүнкү күндө мамлекеттин эң кыйын күндөрүндө төштөрүн тозуп кыйынчылыкка, элдин түйшүгүн моюндарына алып келген эки дос, эки агабыз жөнүндө болмокчу. Эки агабыз мамлекеттин болуп көрбөгөндөй өнүгүүгө күч алдырып, кара күчтөрдөн тазалап, эбегейсиз кулачын жайган коррупция менен күрөшүп, бүгүн мамлекетибиз болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөргө барып турган кербезе. Бирок бүгүнкү күнү эки достун, эки агабыздын мамилесине доо кеттиби, кандай болду? Эл ичиндеги тараган кептер жүрөктү сыздатпай койбойт. Дал ушул эки агабыз бийликке келгенде эл тынччылыкка, стабилдүүлүккө муктаж болуп турган кербез эле. Ушул эки агабыз келгенде ушул бийлик үчүн биз башыбызды сайып бергенге даярбыз, керек болсо жаныбызды бергенге даярбыз деген миңдеген кыргыз жигиттери бүгүнкү күнү эмне кылышын билбей, айласын таппай турган кербезе. Рамазан айында дуа кылып суранарыбыз, элибизде ылайым тынччылык болсо, ылайым ар дайым стабилдүүлүк болсо, өнүгүү болсо, келечекте урпактарыбызга өнүккөн өлкөнү таштап кетсек деген тилек ар бирибиздин мойнубузда болуш керек. Жана Камчыбек Ташиев агабыз дагы болуп көрбөгөндөй эмгектерди кылды, көптөгөн ийгиликтерди жаратты туугандар. Бул үчүн биз таазим кылышыбыз керек. Ар кандай жаман кептерден, ушак айыңдардан алыс болуңуздар. Баарыбыз дуа кылып, тилек кылып суранайлы, агабыздын ден соолугу чың болсун, эл үчүн кылган эмгеги дагы арбын болсун. Элибизге, жерибизге ар дайым тынччылык болсо, туугандар, көптөгөн өнүгүүлөр мынау кыска гана аралыкта болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болду, жана дагы болуп өтөт деген терең ишеничтебиз. Ар бирибиз ушул тууну мамлекетибизди бекем сактайлы, жүрөгүбүзгө түпкүрүндө сактайлы. Бул өтө кымбат нерсе. Андыктан туугандар, мамлекетибиз бирөө гана, аны даңктап, барктап алайлы. Ыйык Рамазан айыңыздар менен.